Эс тутум деген эмне? Эс тутум бул керектүү маалыматты алуу, мээге сактоо жана керек болгондо алуу. Башкача айтканда, эс тутумду үйрөнүү менен сакталган маалымат деп айтууга болот. Эс тутумдун начарлашына эмне себеп болот? 30 жаштан кийин мээ клеткалары төмөндөй баштайт. Үзгүлтүксүз стресс жана чыңалуу мээ клеткаларынын чарчоосун шарттайт. Бул эс тутумдун начарлашына алып келет. Ошондой эле депрессия жана невроздук сыяктуу психологиялык факторлор эс тутумду төмөндөтүшү мүмкүн. Физикалык чарчоо, уйкунун жетишсиздиги жана алкоголдук ичимдиктерди көп ичүү эс тутумдун начарлашына түрткү берет. Эгер сизде ушундай эс тутумуңуз начар болсо, сүйлөп жатып, сүйлөп аткан сөзүңүздү эмнени сүйлөйт элем мен азыр деп унутуп калган учур бар болсо, анда бул гинко билоба же болбосо чинго билоба натто сиз үчүн. Бул чинго билоба натто Японияда 1000 жылдан бери келе жаткан салттуу тамак ашы болуп саналат. Мындайча айтканда, ден соолукка байланыштуу артыкчылыктары менен белгилүү. Негизи эле бул гинко наттонун эмнеге пайдалары бар экенин айтып өтөйлү. Бул биринчиден стрессти жок кылат, депрессияга жакшы жардам берет. Жана бул антиоксидант катары белгилүү. Мындайча айтканда, антиоксидант таасирине ээ препарат. Давленияны нормалдаштырат, мээге кислород жеткирип берет. Түнү уктай албагандар жакшы уктап калат. Стресс, депрессияга өтө жакшы жардамын берет. Канды суюлтат. Жана ошондой эле нерв ооруларына, физикалык күч келтиргенде, эркектердин ден соолугун көтөрүүгө, вирустук ооруларга, климакска, кант диабетине, баш ооруга, баш айланууга жана зат алмашуу процессин жакшыртууга, эт азыктарын көп жегендерге, тамырлардын иштешин жакшыртууну каалагандарга арналат. Мен азыр сиздерге буну ичип көрсөтүп бермекчимин. Аягына чейин биз менен бирге болуңуз. Мындай коробкада болот. Көрдүңүздөрбү? Шунун ичинде мындай кичинекей кутуча болот. Тегерек. Биз ушулардан бирди гана ичебиз. Күнүнө бир маалдан бир эле жолу ичилет, 2 айга жетет. Акыркы үлгүдө технология менен жасалган. Бир аз ачуу келет экен. Эрден суугуп ичтим. Баарыңыздарга сунуш кыламын. Баарыңыздар алып ичиңиздер. Бул БАДылар аябай жакшы, Кудай буйруса. Бул жерде мына GMP деп дүйнөлүк GMP тарабынан сертификатталган, министрлик тарабынан, ден соолук министрлиги тарабынан Кореяда сертификатталган, коопсуз деген продукция. Аябай жакшы. Мына өзүңүздөр көрүп турган ато меники. Баарыңыздарга сунуш кыламын, алып ичиңиздер.